Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүнкү берүүбүздө Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутат болуп шайлангандардын декларациялары тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. 6-чы чакырылыштын 30дай депутаты кайра шайланып келди. Жаңы курамда бийликти кескин сындаган активист, блогер жана жаш ишкерлер да бар. Биз алгачкылардан болуп 6-чы чакырылышта элдин эсинде калган жана талкуудан баштары чыкпаган 2 эл өкүлү тууралуу айтып беребиз. Алар 6-чы чакырылыштын экс-спикери, мемдердин падышасы атанган Дастан Жумабеков жана айрым сөздөрдү туура айта албай, интернетте жарган Тазабек Икрамов тууралуу болот. 2017-жылдын 18-сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында кол коюлду. Дастан Жумабековго келе турган болсок, декларатор сайтынан алынган маалыматтар боюнча, экс-спикер Дастан Жумабеков 2020-жылы жалпысынан 835.770 сом киреше тапкан. Кыймылсыз мүлк катары аянты 59 чарчы метрди түзгөн чакан батирди көрсөткөн. Бул батирди парламентарий 2015-жылдан бери өзүнүн декларациясында көрсөтүп келет. Мындан тышкары Артисбек ата балдары айыл чарба кооперативинде 14% үлүшү бар. Ошондой эле 5.401.000 сомдун тегерегинде анча-мынча мүлктөрүн көрсөткөн. 2021-жылдын 28 ноябрында өткөн шайлоодо Дастан Жумабеков Манас шайлоо округунан шайланып келди, бирок таласта шайлоонун жыйынтыгына нааразылар митингге чыгышып, Жумабеков добуштарды сатып алды деген кине коюшкан. Ал эми Дастан Жумабеков добуш сатып алуу боюнча айыптоолорду четке кагып, элдин тандоосун сыйлоо керектигин билдирген. Ал эми Сузак шайлоо округунан атандаштарын жеңип келген Тазабек Икрамов декларатор сайттан алынган маалыматтар боюнча эл өкүлү 2020-жылы 603.000 сом тапкан. Мүлктөрүнө келе турган болсок, аянты 1784 чарчы метрди түзгөн чоң үйдү көрсөткөн. Бирок декларацияга ылайык ал тамда эч кандай үй тиричилик техникасы жана эмеректери жок. Чоң тамынан тышкары Тазабек Икрамовдун 2 жери жана 1.450.000 сомго бааланган мал мүлкү бар. 2020-жылы Тазабек Икрамовдун туугандары 100.000 сом табышкан. Алардан кыймылсыз мүлктөрүнүн аянты 570 чарчы метр түзгөн үй жана 95 чарчы метр болгон батири бар. Мындан тышкары аянты 337 чарчы метрди түзгөн капиталдык курулуштарды көрсөткөн. Ал эми автоунааларга келсек, Lexus 450 жана Lexus 350 үлгүсүндөгү 2 жол тандабаска ээлик кылышат. 2019-жылдагы депутаттын декларациясына ылайык 2 жол тандабастын наркы 3.800.000 сом деп жазылып турат. Кымбат баалуу автоунааларга ээлик кылган Тазабек Икрамовдун туугандарынын жылдык кирешеси 100.000 сомду түзгөнү албетте суроолорду жаратат. Бүгүнкү берүүбүздө Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында элдин көп талкуусуна калган жана көп күлкүлүү учурларды жараткан 2 депутаттын байлыктарына жана мал мүлктөрүнө токтолдук. Ал эми 7-чи чакырылышта алар кандай кызыктуу жагдайлардын авторлору болушат, аны албетте убакыт көрсөтөт. Кайрадан көрүшкөнчө саламаттаңыздар.